Жоолуга да албайсың. Өткөндө Аман Асанович деп бирөө жазып калат эмиш. Ошол мен сүйлөгөн сөздөрдү кетирип. Анан ошол бийликте өзгөрүү болсо мен түлөө берет элем десе, ошо Кудай атаган Арсылдайыңды чакырып түлөө бер деп бирөө жазат эмиш. Арыстан Алай сенин тоюңа барса это счастье, это кут келди сенин тоюңа. Сен тоюңа эмес, жоолуга да албайсың, аалам жол бербейт. Анткени сен ак карадагы адамсың. Сен өлүшүң керек, сен тирүү пример болушуң керек. Жалган жашоодо жашаган, кыргыздын улуулугун тааныбаган, башчы орунда отургандар жалган болгондуктан алар жазаланат. Алар күлкү болот. Эртең тарыхта калат. Алар мазакталат. А карапайым элден жаңы башчылар чыгат. Кесиби көп, мына сыйкыр иштейт. Не деген кесип бул? Чечендиги, көсөмдүгү. Кесиби көп, кемчилиги жок кыргыздар башчы болот. Ошондуктан тез бурулуш кыл. Бул шарт. Өзгөр. Мага сын койбогула. Отусуң чогулуп келсең дагы, башыңарды кошсо дагы менчелик акыл чыкпайт. Жүрөгүңөрдү бириктирсе да отусуңардын менчелик духуңар жок. 30 помощнигиң келсе дагы кыргыздын улуулугу менчелик тааныта албайт. Молдо, супер молдо, сен да мага тең келбейсиң. Мен ааламдан буйрулуп келген адаммын. Мен жаңы доордун, алтын доордун башчысымын. Мен жоопкермин алтын доорду курганга. Ошондуктан биринчи таразалап ал. Менин теңимби же теңим эмеспи? Мен тең келе эленби же тең келе албаймбы деп. Бул кишини ким колдойт, мени ким колдойт деп. Мен өз баамды билем. Мен өз ордумду билем, мен өзүмдү тааныйм. Мен өз кызматымды аткарып атам. Мен ааламдык сотмун. Мен аалам соттогондо арбайлар соттойт, аалам күчтөрү соттойт. Алар кармайт. Кайсы жерден болсун.